азаматтык сакчылар жагына биздин президент Садыр Нуркожоевич, өкмөт, жогорку кеңештер көп көңүл буруп атат. Бир эле мисалды алсак, 1989 жылы курулган, пайдаланга берилген Бишкек шаарында Октябрь районундагы 6-үй бүлөлүк поликлиникада бүгүнкү күндө майрам болуп атат. Ушул убакка чейин капитальный ремонт көрүлөк болчу. Күз айларында биз келип Дастан Далбаевичтин поддержкасы менен жогорку кеңешке кайрылып, ал жерден ушул ремонт кылганга 10 миллион сом бөлүнүп берилген. Тендер өткөрүп декабрда биз баштаганбыз. 4 айдын ичинде азыркы кезде заманбап үй бүлөлүк центр ачылып атат. Бул биринчилерден болуп, мынакей астта регистратура турат. Бейтаптар үйлөрүнөн туруп эле мобилдик телефон менен эле очередке тура алат. Кайсы специалистке бара турган болсо ошол боюнча, ким кайсы убакытта боло турган болсо ошол жерге очередь болуп коюп дагы келип турушат. Ошондой эле бул жерде бардык аппаратуралар бар. Эң чоңу ошол 35 жылдан бери флюорографический аппарат жок болчу. Мынакей биз жакын арада 1,5 айдын ичинде 20 флюорографический аппарат алдык. Бул жерде цифровой флюорографияга түшөт. 1 минуттан кийин снимоги врачта болот, заключениясында болот. Больной күтмөй жок, больной баягындай болуп очередке турмай жок. Бүт бар электронный. Ошондой эле бул поликлиникада реабилитационный центр ачылды. Реабилитационный центрдин ичинде билесиздер, стационардан чыккандан кийин, ооруп чыккандан кийин көп оорулар реабилитация өтүш керек. Ошол эле бронхиттен, ошол эле ортопедический, травматологический операциялардан, хирургический операциялардан кийин массаждар бүт бардыгы реабилитационный центр ачылып, аппаратуралардын баары сатылып, бул азыркы кезде иштеп атат. Бул жерде бул биздин лаборант, бул жерде толуккандуу вакутайнерлер келет. Бул жерге экспозиция болот, ичине көрүлөт дагы монтип мына лабораториялык. Анан бул жерден толуккандуу сразу компьютерге чыгарат. Биздин 6-үй бүлөлүк медицина борбору 89-жылы салынган. Бүгүнкү күндө бул заманбап толуккандуу капитальный ремонт жүргүзүлдү. Биз 102 000 калкты тейлейбиз. Анын ичинен 24 000 балдар. Бизде бүгүнкү күндө инвалидтер катталган, ал биздин инвалидтер бизде 1700 киши инвалид тейлейбиз. Бүгүнкү күндө бизде заманбап эң биринчиден бул цифровизация, бизге электронный амбулаторный карта кирди, электронный рецепт кирди, электронный выписка, эмгекке жараксыздык баракчасы, бардык түздө электрондук түрдө. Бизде бүгүнкү күндө заманбап регистратурабыз, анан эң маанилүү биз үй бүлөлүк медицина борборуна заманбап флюора аппарат алдык. Бул эң биринчи биздин эң жакшы жетишкендигибиз. Жана бизде реабилитационный центр, реабилитационный отделение толук камсыз кылынды. Анан бизде лабораториябыз толуккандуу жабдуу болду. Лабораторияда биохимический, гемолитический, мочевой анализаторлорубуз бар. Мурдагыдай баягы кан алып, азыр бүт вакутайнерге алынат, вакутайнер менен транспортировка болунат. Ошол жерден бүт компьютер менен чыгарабыз.